Эмесе төмөндө үч саясаттануучунун эмгегине бираздан токтолуп кеткенче демократиянын урашы, авторитаризмдин пайда болушу жана демократия болгон транзит кандайча жүрөт деген бир нече мындай логикалык жана теоретикалык мындай калыпты же болбосо фреймди карап көрөлү. Биз азыр эле айтып кеттик, 1974-жылдан кийин democratization studies, мындайча айтканда демократия окуу багытында бир топ оптимисттик көз караштагы мындай иштер пайда болду дедик. Анткени Африка өлкөлөрүндө дагы мурдагы колониялык өлкөлөр бир топ постколониалдык доорго чыгып, жаңы мамлекеттердин саны көбөйүп, ошол учурда айтып кеттик, түштүк Европада демократияга өткөн жаңы дагы 3 өлкөнү көрүп, андан кийин СССР бузулуп, чыгыш Европада да демократиянын белгилери пайда болуп, кээ бир өлкөлөр демократияга өтө баштаганда ойлошту бардыгы, мына демократия эң сонун, эми бул убакыттын эле иши, бара-бара демократиянын саны көбөйөт окшойт деп. Бирок ал жерде проблемаларды дагы айткан, мисалы өзгөчө бул жерде Одон элдин эмгегин айтып кетели. Одон эл айтат, демократия негизинен пайда болот дейт. Демократия пайда болуп, кайсы бир өлкөдө кандайдыр бир экономикалык өсүш пайда болгондон кийин ал жерде демократиянын пайда болуп кетүү мүмкүнчүлүгү чоң деп айтат. Ошол эле учурда ал тетирисинен айтат, бул экономикалык өсүш бул сөзсүз эле демократиянын орноп же пайда болуп кетишине сөзсүз эле өбөлгө түзбөйт, тетирисинен да болушу мүмкүн экенин айтып, бул салыштыруу саясаттануу илимине чоң жаңылык алып келди. Ал айтат, Одон эл айтат, мисалы Бразилиянын, Латын Американын, кийинчерээк Чили, Уругвайдын мисалдары менен айтат да. Өзгөчө Латын Америкада моундай болду дейт. Экономика бир аз өстү дейт. Экономика өсүп баратканда демократия мындан ары пайда болуп кетишине шанс бир топ түзүлүп, жакшы абал түзүлөт дейт. Бирок кайсы бир деңгээлге чейин экономика өнүккөндөн кийин экономикалык өнүгүү өлкөдө басаңдайт дейт. Экономикалык өнүгүү басаңдаганда негизинен бийлик кандай стратегия, кандай экономикалык полисини тандайт дейт. Ал учурда ал жаңы технологияларды алып келип, анан кийин дайым көп экономикасы көп учурда эгер импортко баш ийип жүргөн болсо, мындай экономика илиминде түшүнүк бар, бул импортту алмаштыруучу индустриализация деген түшүнүк бар. Импортту алмаштыруучу индустриализацияга өкмөт басым салып, ошол жактан экономиканы өнүктүрүп кеткенге аракет кылат дейт. Бирок жаңы технологияны алып келип, мурда сырттан кирип жүргөн импортту алмаштырыш үчүн альтернатива ошондой сапаттагы же андан да сонун продукцияны жасаш үчүн өлкөгө жаңы технологиялар жана жаңы финансылык капитал керек болот дейт. Бул учурда ал эмне кылат дейт. Же сырттан карыз алыш керек, сырттан карыз алайын десе, негизинен сырт эле оңойолто карызды бере бербейт. Ал учурда өкмөттөр мисалы салыктарды көбөйтүп, же эмгекчилердин айлыгын кыскартып, ошол үнөмдөлгөн акча менен ошол стратегияга барганга аракет кылат дейт. Ошол стратегияга барган учурда экономикалык кыйынчылыкты негизинен бул жумушчулар жана орто класс, көбүнчө жумушчу класс ошол кыйынчылыкты сезип, алар демонстрацияга чыгып, өлкөдө мындан аркы өздөрүнүн келечегине чочулашат дейт. Ошол чочулаган учурда көбүнчө ыңгайлуу абалга бул ким келет дейт. Бул бюрократия жана бюрократия менен кошо эле бир учурда көбүнчө аскерлер же болбосо офицерлер же
андан да чоң күчтөр, генералдар өз алдынча сүйлөшүп алып, жашырын сүйлөшүп алып, бул учурда булар кудета же болбосо төңкөрүш уюштурат дейт. Төңкөрүш уюштургандан кийин арийне алар бийликке келип, экономиканын дагы мындан аркы өнүгүшүнө ал көбүнчө ошол бюрократиялык авторитаризмди колдонот дейт да. Бул деген нерсе биз азыр айтып кеттик, экономикалык өнүгүш негизинен мурда айтып кеткендей Липсеттин теориясында ал айтып кетти эле, модернизация теориясында. Эгер өлкөдө социалдык жана экономикалык абалдар оңдолуп, өлкөдө экономика өсө баштаса, ал жерде демократиянын пайда болуп кетишине жана кармалып стабилдүү болуп кетишине өбөлгө түзөт деп. Бирок тетирисинен биз Латын Американын 4 өлкөсүнөн тетирисинен картинаны көрүп отурабыз. Экономика өнүгүп бара жатканда кайсы бир деңгээлге чыккандан кийин ал өлкөнүн бийлиги экономиканы андан ары дагы өнүктүрүп кетиш үчүн көбүнчө экономика анын өкмөтү финансылык кыйынчылыктарга туш келет жана технологиялык дефицитке туш келет дейт. Бул тетирисинен өлкөдө келип эле демократиянын бузулушуна алып келет деп айтат. Же болбосо демократиянын урашына алып келет дейт. Ошол учурда дагы бир бизде эсаттанууда Пржеворскийдин эмгеги бар. Пржеворскийдин эмгеги дагы бул акторлорго көңүл буруп, баягы жогоруда айтып кеткен. Пржеворский ондон эл болсо бул жерде дагы акторлорго басым кылган болсо, Пржеворский дагы акторлорго басым кылып, бул моундайча түшүндүрүп кетет. СССРды айттык, баягы СССРда перестройка, гласность, баягы айкындуулук башталганда бул оюн теориясын колдонуп, бул салыштыруу политологиядагы дагы бир агымды киргизип атат. Оюн теорияда Пржеворский саясаттын ичиндеги акторлорду бул 4кө бөлөт. Жогоруда айтып кеткендей, бийликти 2 категорияга бөлүп карайт. Бийликтегилер булар же хардлайнер, же болбосо бүркүт типтүү саясатчылар, экинчиси софтлайнерлер. Булар же көбүчкөн типтүү, көбүчкөн мүнөз саясатчылар депчи. Булар экинчиси дагы ошол эле учурда оппозиция дейли. Оппозиция дагы биримчө эмес, оппозициянын ичинде дагы мээлүүн оппозиция бар дейт, moderate opposition. Дагы бирөө бар дейт, алар радикал оппозиция дейт. Радикал оппозиция болсо, арийне айтат, биз бийлик менен сүйлөшпөшүбүз керек, бийлик менен урушса урушушубуз керек, бирок эч качан алардын шартын кабыл албашыбыз керек деп, алар радикал, мындай жумшак маанайда мындай өздөрүнүн жүрүм-турумун көрсөтпөйт дейт. Ал эми мээлүүндөр болсо, бийлик менен сүйлөшүп, кайсы бир жерде макул, силердин шартыңарды биз кабыл алабыз, бирок биздин да могу шарт бар, ушуларды ишке ашырсаңар, анда биз бирге кызматташып кетсек болот дейт. Бул жерде дагы ушул 4 актор болгон болсо, ошол 4 актор мындан ары кандай тактикалык, кандай стратегиялык кадамдарга барышат, кантип сүйлөшүшөт, бул ошого жараша ал өлкөдө демократиянын пайда болушу, же болбосо демократияга болгон транзиттин башталышы, башталбашы ошол 4 актордун стратегиясына жараша болот дейт. Негизинен оюн теориясында, оюн теориясынын негизги логикасын түшүндүрүп кете турган болсом, оюн теориясында айталы бир 2 тарап сүйлөшүүгө келет деп айтылат. 2 тарап сүйлөшүүгө келип, бир тарабы сунушун айтат дейт. Биз моундай сунушубуз бар деп. Бул тарап аны кабыл алат. Кабыл алса, экөө ушу жерден эле биринчи эле сүйлөшүүдөн макулдукка жетишип, ошол жерден оюн бүтөт дейт. Бул жерде кабыл алган учурда дагы, мындан дагы башка сабгейм учурлар бар. Бул учурда дагы кабыл алып туруп, бирок дагы бир башкача сунушту айтат дейт. Ал учурда ал сунуш кылган тарап кабыл алат же кабыл албайт, же ошого жараша ал оюн уланышы мүмкүн дейт.
же болбосо башынан эле сунуш кылган тараптын шартын такыр кабыл албаса, анда бул жерде конфликт же согуш башталат деп айтат. Ошол сыяктуу саясатчылар дагы бири-бирине сунуш айтып, сүйлөшүүнү баштаганда булар айтат, келечекте булардын сүйлөшүп мындан ары кандай шартта эмне болуп кетерин эч ким билбеген үчүн булар айтат, биз саясатка катышуу аркылуу, мисалы айталы, оппозицияны айтылат. Биз саясатка катышуу аркылуу өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды, өзүбүздүн материалдык кызыкчылыктарыбызды же шарттарыбызды ишке ашырып кеткенге, өзүбүз реализациялап кеткенге мүмкүнчүлүк көп болот. Ошон үчүн биз активдүү ар түрдүү оюндарга катышып, оюн дегеним бул шарттуу түрдө айтып атам, бул деген стратегияларды жасап, сүйлөшүүлөргө барышыбыз керек деп, ошондон улам ар түрдүү сценарийлер пайда болушу мүмкүн дейт. Бул учурда көпчүлүк учурда оюн теориясы бул рационалдуулук теориясынан келип чыккан үчүн көпчүлүк баары бир алыскы перспективада рационалдуу пайданы көздөгөн үчүн булардын стратегиясы көпчүлүк учурда пайда менен байланышып, чыгыш Европада бул негизинен демократияга алып келди деп Пржевольский өзүнүн 1989-жылы жазылган белгилүү эмгеги бар. Демократия жана маркет деген китеби бар, базар же болбосо. Ошол китебинде бул жакшы түшүндүрүп кетет. Дагы бирөө бул Данкворт Ростов дегендин эмгеги бар. Данкворт Ростов болсо бул дагы келип эле жогоруда айтып кеткен Липсеттин теориясын бир топ сындайт. Анткени Липсеттин теориясы боюнча биз мындайча айтканда бир нерсени алдын ала айта алабыз да. Эгер өлкөдө социалдык жана экономикалык шарттар оңдолуп, элдин жашоосу жакшырып, элдер жакшы сапаттуу билимдерди алып, орто класс пайда болуп, жакшы кирешелүү калк болгондо, элдин билими, агартуу мүмкүнчүлүгү көбөйүп, алар бара-бара өкмөттөн бизди да саясатка аралаштыр деген талабы күчөп, анан ал аз-аздан демократияга айланат деген теория бар. Бирок ал сөзсүз эле андай болушу мүмкүн эмес дейт. Себеби дегенде биз жогоруда көрдүк, керек болсо экономикалык өнүгүү кайра авторитаризмге алып келиши мүмкүн, же болбосо дагы деле өнүгүп отурган өлкөлөр бар. Бүгүн Кытай, мисалы Казакстан же Россияны айталы, экономикалык жактан канчалык өнүгүп атса деле, ал жерде демократизация башталбай атканын билебиз. Ошол учурда Ростов бул пакт деген түшүнүктү алып келет, жогорудагыларга окшоп. Бул сүйлөшүү билүү маанилүү деп айтат да. Мисалы бул сүйлөшүү билүүнүн, сүйлөшүүнүн модели катары көпчүлүк учурда абдан жакшы мисал болуп кетчү. Мисалы чыгыш Европадан Поландтын кейсин айтсак болот. Поландда бул ошол тегерек үстөлгө оппозиция менен бийлик отуруп сүйлөшүп туруп эле ошол жерден келишимге келе алган. Ошол сыяктуу саясатта дагы пактка кол коюлса, бул мындайча айтканда макулдашуу келишим. Бул өлкөдө мындан ары демократия орноп кетпесе дагы авторитардык бир режим бузулуп, ал жерде транзит башталышы мүмкүн дейт. Анткени бул жерде дагы бир түшүнүк бар. Авторитардык система бузулгандан кийин ал жерден дагы бир кандайдыр бир нерсеге, кандайдыр бир формага же кандайдыр бир режимге өтүүчү кетип аткан бул транзит деген түшүнүк бар. Ошондон улам бул пакттан кийин ал жерде транзиттин пайда болушу мүмкүн. Бирок транзит ал кантип аягына чыгат, бул башка маселе. Бирок жок эле дегенде транзит андан ары дилемма жана белгисиздик турган үчүн ал жерде дагы бир нече иштер болот. Ошол жерде бул пакт маанилүү деп Ростовдун айтып кеткен эмгегин тааныштырып кетсек болот.